Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бабанов боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 12-сентябрда Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымына ылайык, тергөө иштеринин жыйынтыгы менен тийиштүү чаралар кабыл алынат. Айта кетсек, былтыр 4-ноябрда башкы прокуратура Жогорку кеңештин депутаты Бабановго кылмыш жаза кодексинин конституциялык түзүмдү күч менен басып алууга чакырык жасоо жана улуттар аралык расалык же диний кастыкты козутуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул боюнча аталган ведомство атайын билдирүү жарыялаган. Андагы маалыматка караганда, тергөөгө чейинки текшерүү иштеринин натыйжасында Бабанов президенттик кызматка талапкер катары шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жүрүшүндө 2017 жылдын 28-сентябрында Ош шаарынын Амир Темир киши районунун жашоочулары негизинен өзбек тектүүлөр менен жолугушкан учурда алардын добушун алуу максатында өзбектердин укугу тебеленип жатканын, мамлекеттик органдар тараптан басымга кабылганын, улуттук теңсиздик бардыгын айтып, буга каршы жигердүү күрөшүүгө чакырганы аныкталгандыгы жазылган. Президенттик шайлоодон кийин Бабанов өлкөдөн чыгып кеткен жана ал 2017 жылдын 30-декабрында саясаттан биротоло кете турганында коомчулукка жарыялаган. Ошол бойдон Кыргызстанга кайтып келе элек.